Assalamu alaikum YouTube көрчүлөр, Турар ТVнын көрчүлөрү, туугандар кутман күнүңүздөр менен. Талас областы Манас району Баласаруу айылына келдим азыр туугандар. Бүгүн 8 март 2023. Анан Баласаруу айылындагы Көлбай акебиз Сөлжан багып аткан экен. Сөлжан багып биогумуз чыгарып аткан кези мына туугандар. Негизи былтыр тартып кеткем. Кичинеден багып былтыр баштаган экен. Анан быйылда көбөйтүп мынакей уже сыртка чейин жасап коюптур. Ошону сиздерге көрсөтүп берейик. Өзүнөн маалымат алып, теги былтыркы орунда стройка болуп аткан экен бир бөлө кылып. Эмне стройка болуп атканын да сурайык. Негизи Сөлжан ошо тарапта болчу. Теги тарапта. Анан көчөгө чыгарып коюптур азыр. Анан бул жакта страус бар, төөгүш. Ошондо тартып кетейик бүгүн дагы көрсөтүп. Анда эмесе видеонун аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Баштайык бисмилла деп. Мына туугандар, азыр микрофонду акебизге беребиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз былтыр баштадыңыз беле негизи? Былтыр тартып кеттик эле бир сыйразын. Азыр негизи көбөйтүп коюптур быйыл. Быйыл көбөйтүптүрүз, анан толук маалымат бериңиз да, кандай болуп багып атырсыз? Клиенттер келип атабы, билгени билбегени бар экен. Анан теги жакта эмне стройка болуп атыр? Микрофон сизди көрөйүн. Assalamu alaikum. Кандай аман эсен жаксыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ошо былтыр баштаганбыз, былтыр ошо 21-Ноорузда баштаганбыз, ошо даталуу күнгө койгомда ошондо 40 кило менен баштаганбыз да. Мына азыр буйрулгандай көрүп турасыңар. Ошо көбөйттүк, буйрулган 3 тоннадай көбөйдү. 2,5 тоннадай биогумуз алдык. Ошо аз өлчөмдө баштап алдык элек. Көбүрөөк менен баштасак болмок экен. Жокмуп калды да кийин. Эми буга да Кудайга шүгүр, Алланын бергенине Кудайга шүгүр. Былтыр ушул бир неменин жартысындай болчу, Кичине эле болчу да. 3 эсе көбөйтүп коюптур да. 20 квадрат болчу да былтыр. Былтыр 20 квадрат болчу, эми быйыл 150 квадратка көбөйдү да, эсептесем. 150 квадрат болду да. Бат көбөйт бекен, Ооба, бат көбөйт экен бу. Бат көбөйт. Анан ушу клиенттер алып кетип атат мына. Бат көбөйт, анан клиенттер алып кетип аткан өзүндө да ушунча кылып коет. 500-600 килодай саттым да. 500-600 килодай кетти. Анан кече бир ошо Жидеден келип бир байкебиз алып кетти. Негизи чүйдөн алдырдым дейт, билбейчи. Биякта бар экенин билбей калдым деп жана биогумуздун. Өстө деле барып турбайбы, жакшы болду, ал сүйүнүп кетти да, өз жакын экен, эми алып турам деп буйрулду. Майнага тигип аткан экен да. Анан ушу клиенттер болсо ошо биогумуздун да сатайын деген, биогумуздун. Анан Сөлжан да. Ушунун ичинде Сөлжан бар да азыр, Ооба, Сөлжан бар, ооба. Булар катуу кыштар кандай? Эчтеке болгон жокпу? Катуу кышта эчтеке болгон жок. Нары жагын жапкам. Ак клёнка, анан көк клёнка турат го. Ошол жакты жапкам да. Анан буга январларда кой бергем, мына жапкан жокмун, мына чука болуп калды да клёнкасы. Ал ушуну атайын эксперимент катары кой бергем да, жапкан эмесмин. Анан мына кара клёнканы жакында эле жабылды бир. Мына күн жылыгандан бери эле. Мына карап атпайм, чукада чымчыктар келип койбой койду да. Анан кой деп жаптым. Азыр мына массаны көрүңүздөр. Ооба. Мынакей. Сөлжандар. Жакшы. Şu kilazı şu boydan satıldı da 100 somdan. Yok, kançadan 300 dediniz mi? 100 somdan, kilo 100 somdan. Şu boydan o kadar satıldı. Şu boydan kilazı mendele satıldı. Masa zayıf jakşı ama. Gördük. Jakın. Анан дагы сиз каптап да даярдап койдуңузбу ошо удобренияны? Ооба, биогумуз дайын, анан көргүзөбүз. Сонда керек да. 1 тонна, 1,5 тонна жыйын турду азыр. Ушу ала турган клиенттер болсо, ошо кызыккандар болсо алып көбөйтүңүздөр. Килосы ошо 100 сомдон сатылат бул. Быйыл кандай жолдор менен багышты сиз былтыр көрсөткөнсүз, ошону мурунку видеодон көрүшүп алат Ооба, клиенттердин баарын эле үйрөтүп атам, ошо сурагандар бар да. Былтыр алган клиенттер бар, алар да жакшы көбөйтүп атат алар да.
Анан ушу буюрса дагы көбөйсөк деп атабыз. Бияка жаңкыйларды түшүрүп койдук. Видео тартып. Кандай готовыйларды көрсөтүп. Жумуш дайындарын. Бияка элеп дайындап киргизип койгонбуз. Бул сөл жанды бөлүп алгандан кийин 2 ай жатты да өзү. Анан жакында эле элеп киргизип койдук ошо. Клиенттерге дайындап койдук да, анан чекежден алып кетишип атат. 2 кап, 3 кап, 5 кап, 6 каптан. Анан калганы турат да ошол жерде дайын. Мешок менен алыптыр да. Мешок килога тартып койгонбуз. Канча кило чат? Чакан каптар бар, мына чакан каптары ошо 40 килодан да, мыналар 50 кило. Ачып көрөбүз. Ошондо өтө натуральный да. Жана Ама кулас дегенде эчтеке болбойт. Адан бул эме да, 10 эсе күчтүү деп атат го. Адан 10 эсе күчтүү? Эмне деген ушундук. Чындап мындай. Бул дайым суюктугун чарганга аракет кылабыз. Суюктугун чарганга. Суюктугу да болобу бунда? Ошого дайындап атам азыр. Буюрса 2 айда болуп калат да, 1 ай 2 айда. Анан биринчи өзүм берип баштасам дегем, анан элде да болуп калса беребиз. Мынакей ушинтип жыйнап коюптур. Да канчасын саткан экен акебиз. Буктонадай сатылып кетти. Негизи Баласарын айылдын тургундары өтө ишкер келет да. Мээнеткеш келет. Буну кандай себеп немелер агротторго или айдап тиккендин себеби буну? Бун түйүнү 200 граммдан 200 граммдан салат да, жана картошка тиесиз го, мисалы картошканы чугуп туруп тиесиз го. Ошондо 200 грамм салат да түйүнү. 200 грамм картошка, анан картошка өтө мощный. Картошка жакшы болот. Былтыр айылда бирөө тиккен экен. Өткөн айтып аткан, унутуп койдум, мен Баласары айылда деп жетпеш керек. Бир түптөн 1 челек алдым деп аткан да. Помидорлоргочу? Помидорго деле ошондой түйүнү стаканчык кылып тиксе болот. Стаканчик кылып, анан кайныкты деле парникке деле чачса болот. Бирок өтө калың эмес, мындай чукара кылып чачса болот да буну. А бул көбүрөөк болсо күйгүзчүрү? Жок, күйгүзбөйт эми. Кээ бирлер баягы чөнтөгүнө карап алышып атыр да. Көбүрөөк задан жакшы да эми өстөрүнө. Жакшы экен анда. Ошол номериңиз экранда турат, постоянно чынай видео бүткөнчө. Ошого байланышат. Анан теги жакта суюктук чыгара турганда жазып аткан турбайсыздарбы? Ошондо. Ошондо көрүп коелу. Бул жерге бокторду да үйүп коюп турса, ушул жерге да жасайсызбы? Буюрса ушул жака да кой беребиз, ушул жерде. 3 камаз төгүлгөн да берге. Мына 3 камаз төгүлгөн жерде. Буюрса 1-2 айда дайын болот да, 2 айдын ичинде. 2 айдын ичинде дайын болот, анан буну бияка кой берем да. Анан кийин биогумустан бөлүп алам да, буну бияка кой берем. Өзүнүзгө Кудай кааласа 2 айдын ичинде да, 2 айда дайын болуп калат. Биогумустун көзүн тапкан экенсиз да? Буюрса ошо YouTube'дан карап эле кызыгып үйрөнүп атабыз. Анан житкейин чыгара баштаган экен. Анда YouTube'дан көрүп ошо адам кылган нерсени адам кылат дейт го, ошондой болуп мен да көрөйүнчү деп атам ошо. Жерин дайындап атабыз да. Строительдер кетип калдым эле. Жаңы эле иштеп атат эле. Стартер кыйгыш көрүп атат алар. Кетип калгандыр. 2 камаз бар, эми ошону биогумуска дайындап атам да. Мына көрүп тургандай эле ушул жерде сөлжан бар да, мына Кокуленкада. Сөлжан бар буда. Сөлжан бар. Эми ушуну бияка котором буюрса. Өзүнө эле бок менен которосуз дейт, өзүнө эле. Өзүнө эле тыштайм бияка. Мына эңке иш болуп турбайбы? Анан мыналар турат. Буну алына дагыра коюп коем да, аны кара дагыраны жаңызын коюп коебуз. Ушуга тамчылап турат да. Ошондой жидкий биогумус болот да ошол жерде. Бирок жайыраак болот ошол жерге же? Жай болот. Бир базарда ошо 100 кило, эмне объем чоңураак, 200 килодай болуп калат го дейм. Литр, 200 литр. 1 литри 25 литрге кошулат. Сууга. Бул күчтүү болот. Бул биогумустан күчтүү болот нерсе буда. Адам күчтүү дейт, анан бергенге да ыңгайлуу. Трактор менен чачсак болот да, жана гектар жерге
Buğday, arpa, нояга часап болот, калампирге, помидорго. Ошо аракет кылып атабыз эми. Ушуну ишке биогумуз чыгарсакпы деп ниет кылып. Кийин дагы бир өзүнчө съемкалап турбайбы? Суюктар чыгып аткан да. Ооба, буюрса, да өзүң келип тартасың го, Кудай кааласа. Суюктугун чыгарабыз буюрса. Ошо. Өтө жакшы иш кылып атсаке, ишиңизге ийгилик бар. Анда биз анда дагы былтыр страус тартып кеттик эле. Быйыл дагы ошол эле страустарбы? Жок, былтыр эме болчу, 2 киши бармас беле. Быйыл эми корозун алып келип коштук да. Корозун алып келип коштук. Ал 3 болуп калды да. Бисмилlah, көрөйүк аны ошо. Көрөйүк. Карап коюң. Нар карап турабыз. Бою бир 2ден ашат го мунун. Сразу. Былтыр спокойно эле жүргөн, быйыл чөтө жакшы эмес го. Ошо эркегинен коркот экен да көрсө. Мына ошонун ичине эле тартайыкчы, чыккызы келбесе сыртка. Бул башы. Ургачылары. Телефонду шал тиштеп туруп жүрүп болушу мүмкүн. Мына. Үчөө банкрот кылган жокпуз деп койшуң мен? Жок. Канча жеди булар? Кыш менен кышында мазыр жеди. 1,5 килода жаптыдан 4-5 килодай чоп койду го. Кыш менен? Бирок чөп бас ийкен да чөп. Жем чайды көрүп кеткен же. Эркек кирбейт экен бул жака демек. Мынакей. Кандай любитель жерге сай. YouTube'га да? Ана мо ким тартта же. Азыр тартабыз. Мына көрсөтүп койчу. Туру чекчей, былтыр жакшы түшүп берди эле видеого. Быйыл ошо эркегинен коркуп сыртка чыкпай койду. Ушундай болсо да тартай кандай. Ушул чөп экен, дровилка тартып берет экен. Аркадан ушу менен 2 мал жыйталар чоң. 2 мал. Ушу менен 2 малбы? Түштө чөп жыйт. Бул ошо экономияк чыгымы. Жакшы. Сиз бул жакты зоопарк кылып эле иштетип коюпсузбу? Акчага. Буюрса. Чын эле покровкага алып барып ачпайсызбы ушинтип зоопарк? Биринчи көйүтүп алайык, анан кийин көрөбүз. Мектептен окуучулар келип көрүп бүттү. Анан сырттан көрөм дегендер бар. Көрүп кетип атыр, сырттан деле кызыккандар көп экен буга деле. 50 сомдон берип көрсөтө нежелка го? Жумуркасы марттан баштап тууп баштайт го да, март апрелде күн жылдыза тууп баштайт. Анан жумуркасын алам дегендер бар, жөжөсүн алам дегендер бар, элдер кызыккандар бар. Алып көбөйтөбүз дегендер. Тамайчы, жа видеонун үчүн таршып келди. Ошентсе да тартып коюп коюн. Ошондой туугандар, буну да көрдүк бүгүн анда. Эркегин да бир сере көрүп коек. Мына көрүүчүлөр бул жакта бесплатный көрүп атат. Кийин зоопаркка барса платный болот. Мынакей. Сайли. Кичирейтип коеюн. Мынакей. Эркеги турат. Каңкайып. Ушу менен бүгүнкү видеону жыйынтыктайык. Мына акебиздин биогумуз канча чыгарганын, суюктукту чыгарып баштайбыз дейт.
Буюрса аны кийинкиге тартабыз. Акен экранга номерин калтырып койдум. Заказ берем десеңиздер, ошого кайрылыңыздар. Мекен-жай Талас обласы, Манас району, Баласар айылында. Сиздер менен болгон Турар ТВ. Hayır, bu yok mu? O,